Саламатсыңарбы? Бул видео сабакта Google формунун жардамы аркылуу сурамжылоо жана ошондой эле тестилөө жүргүзүүнү карап көрөбүз. Google форм деген бул сурамжылоо тестилөө жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү Google'дун бир сервиси болуп эсептелинет. Алгач демек сурамжылоого, андан соң тестилөөгө токтололу. Биз Google формунан кандайдыр бир форма түзүп алуудан мурда анын жайгашуу ордун аныктап алышыбыз керек. Бул демек бизде Google дискибизге киребиз, себеби бул Google сервистеринде түзүлгөн бардык файлдар Google дискте сакталат. Google диск деген бул ар бир Google аккаунтка берилүүчү 15 гигабайттык көлөмдөгү мейкиндиктеги эс болуп эсептелинет. Эми бизде мисалы могул папкада жайгашсын биздин түзүлүүчү Google формабыз. Демек ушул жерге келип мышканын оң жагын басуу аркылуу биз Google форманы алсак болот. Мында демек создать пустую форму же болбосо использовать шаблон. Биз бош шаблон түзүп алып, форма түзүп алып, анын ичин өзүбүз толтурсак да болот, же болбосо бул даяр шаблондорду да алсак болот. Бул биринчи сурамжылоого токтолгондугубуз үчүн демек биз бул жерде использовать шаблон деп карап көрөлү. Мисалы кандайдыр бир сурамжылоолорго тиешелүү болгон даяр шаблондор бар. Мисалы ар түрдүү тематикада личное, работа жана ошондой эле образование деп бул жерде ушундай тематикадагы шаблондордун көптүгү бар. Мисалы бизге дал келген, издеген темабызга дал келген шаблондор болсо, алып эле мисалы колдонсок болот. Мисалы приглашение на вечеринку дегенди түзсөк, мында демек ошол кандайдыр бир вечеринкага приглашение, ошол эле учурда ошол вечеринкага карата сурамжылоо. Бул жерде атыңыз ким, келесизби, келсеңиз дагы сиз менен канча киши келет, бул жерде ошол столго кандайдыр бир нерсе алып келесизби, тамак аш мисалы өзүңүз менен бирге. Мындан сырткары бул особый бул жерде демек өзгөчө талабыңыз барбы менюга карата, жана ошондой эле кандайдыр тамак аштан аллергияңыз жокпу, жана бул жерде электрондук поштаны сурап ушундай бир сурамжылоо жүргүзсөк болот. Бул деген кандайдыр бир вечеринкага чакырууда бул аябай пайдалуу. Мисалы алдын ала сурамжылоо жүргүзүү ошол келүүчү коноктордун табитине, ошолордун өзгөчө талаптарына жараша столдор даярдалса дагы жакшы болот. Мисалы ушуну пайдалансак болот. Мында мисалы кошумча дагы бир суралуучу суроолор болсо, демек бул жерден кайсы суроодон кийин кошуу керек болсо, ошол суроодон кийин момундай түрдө эле кошуп суралса болот. Эми бул демек автоматтык түрдө бул жерде сакталды, себеби бул Google дискте только Google дискте ошо Google сервистеринде түзүлгөн файлдар, булар автоматтык түрдө сактоого алынат. Эми мисалы дагы бир башка тематикадагы мисалы дейли работада форма заказа деген ачсак, бул жерде кандайдыр бир буйрутма берүүдө бул жерде демек после того как вы заполните эту форму, мы свяжемся с вами. Демек ошол форманы толтуруп жөнөткөндөн кийин ушул мисалы форманы кандайдыр бир кардарларыңарга жөнөткөнүңүз учурда демек ушуну жөнөтүп силерге кайрылуу жасаган учурда демек бул канчанчы жолу силерге кайрылып атат, же болбосо эмнени заказ кылгыңар келип атат, бул жерде ошол ар бир суроо бар. Мисалы кайсы түстү каалайсыз, же болбосо бул жерде ошол размерин көрсөтүү, же болбосо санын көрсөтүү, канча ошол мисалы товардан канча штук заказ кыласыз, жана бул жерде ошол контактный информациясын калтыруу, андан сырткары имя, номер телефона, бул ошол кандайдыр бир товарды буйрутма берүүдө, заказ кылууда керектелүүчү баардык информацияны негизинен ичине камтыган момундай даяр шаблон болуп эсептелинет. Демек каалаган эгерде издеген тематикага дал келген бул жерде шаблондорду болсо эгер алып эле колдонсок болот. Мисалы бул азыр жапканыбызда бул ал дагы экинчи форма заказы дагы автоматтык түрдө бул папкабызда бизде сакталды. Эми биз өзүбүз пустой шаблон түзүп бул жерде сурамжылоо жүргүзөлү. Сурамжылоо жүргүзүүдөн мурда биз биринчи эле бул настройкасына киребиз. Настройкасында бул тесто деген жер бар. Эгерде бул тесто деген жер могул жер өчүп турса, демек бул кандайдыр бир сурамжылоо катары ар бир мисалы жооп берген суроосуна кандайдыр балл берилбейли бир тема боюнча же болбосо бир маселе боюнча сурамжылоо жүргүзсөк болот. Биздин учурубузда демек бул тест деген өчүп турат. Демек биз сурамжылоо катары колдонсок, сурамжылоо түзсөк болот бул жерде. Эми алдын ала мисалы ушул жерден аныктап алсак, общее деп турат. Ошол бул жерде эмнелерди аныктап алсак болот, ошол формду канча жолу белгилегенге мүмкүндүк берүүчү бул жерде негизинен
маалыматтар бар. Мисалы требуется вход в аккаунт деген, отправлять форму не более одного раза деген ошол галочка койсок, демек бир колдонуучу бир гана жолу ошол жөнөтүүгө гана мүмкүнчүлүгү бар. Демек ушуну коюп койсок, демек бул ар бир адамдан бир гана жолу жооп келишин шарттайт. Эми андан сырткары бул презентация, демек бул презентацияда бул негизинен бут суроолорду аралаштыруу, булар негизинен керексиз, буларга эч кандай галочка коюунун кереги жок. Ал эми текст подтверждение деген бул ушул бардык сурамжылоодон өткөндөн кийин ошол сурамжылоого катышкан адамга кандай жооп чыксын. Мисалы бул по умолчанию болот, ответ записан деп баарына эле чыгат. Бирок ошол жерде биз эгерде сурамжылоо жүргүзгөн болсок, сурамжылоого катышканыңыз үчүн рахмат деп мисалы ыраазычылык билдирип койсок, мында дагы сурамжылоого катышканыңыз үчүн рахмат деп мисалы ыраазычылык билдирсек, бул дагы ошол сурамжылоого катышкан адамга дагы мындай жагымдуу болот. Эми демек биз ал сурамжылоодон өткөндөн кийин ошол отправить эткенден кийин жообун, анда демек ушундай жазуу чыгышы керек. Андан сырткары тестыда бизде азыр сурамжылоо болгон үчүн бул тестини жандырбайбыз. Демек бул жерде эч кандай настройкалоо керек эмес. Бул жерде сохраните басабыз. Демек биз эми бул жерде новая форма деп турат. Мисалы ошол жерге ошол сурамжылообуздун атын жазабыз. Мисалы информатика боюнча информатиканы сиздин жашооңуздагы орду мисалы себеби бул жашооңуздагы орду деген бир сурамжылоо болсун. Себеби бул ар бир тармакка мисалы технологиянын аралашпаган тармак жок. Ошонун негизинен мисалы жашооңуздагы орду кандай экендигин аныктоо мисалы. Описание мисалы мында ошол сурамжылоонун түшүндүрмөсүн да жазсаңыздар болот. Мисалы бул жерге бош калтырсак да эчтеке болбойт. Мисалы баарыңарга рахмат деп мисалы алдын ала ыраазычылык деле бул жерге жазып койсок болот. Эми вопрос бул жерде ошол сурамжылоого тиешелүү болгон суроолорду киргизсек болот. Мисалы информатиканы кандай деңгээлде билесиз? 3 суроо киргизели. Кандай деңгээлде билесиз? Мисалы информатиканы кандай деңгээлде билесиз? Эми буга өзүнчө момундай тандоо болушу керек болгон тандоо мүмкүндүк берген жоопторду киргизип да койсок болот. Же болбосо бул жерде мисалы один из списка деген жоопту алсак, демек бир канча жоопторду киргизип, ошонун ичинен бирөөсүн тандоого мүмкүнчүлүк берет. Ал эми бул жерде эгерде текст строка деп койсок, ал өзүнүн ответин же болбосо жообун жазат, кандай деңгээлде билерин. Мисалы биз бул жерде один из списка деп колдонолу. Один из списка деп мисалы бул жерде төмөн и кийинкисиге дагы бир жооп жогорку деңгээлде и орто мисалы. Орто деңгээлде бул жооптордун орду алмашып калды. Эми демек ушундай бир жооптор болсун, ушулардын ичинен бирөөсүнү тандашат. Эми бул обязательно вопросту сөзсүз түрдө киргизип коюшубуз керек. Себеби бул суроого жооп бермейинче бул форманы отправить эте албайт деген түшүнүктү түшүндүрөт. Эми биз дароо эле кандай билесиз деп баштап кетиптирбиз. Кийинки суроо мисалы кошуу үчүн демек бул белгини басабыз. Бул сурооду өйдөгө алып чыгып алабыз. Демек ордун алмаштырып алалы. Себеби мисалы алгач жашыңыз канчада? Жашыңыз канчада? Жашыңыз канчада? Эми мында демек биз могул текст строканы колдонсок болот. Ар ким өзүнүн жашына, балким сурамжылоого катышкан адамдар бир конкреттүү бир жаштын аралыгында эместир, ар түрдүү жаштадыр. Ошондуктан бул ар бир өзүнүн жашын жазуу үчүн бул жерде текст строканы белгилеп алабыз. Обязательный вопросту сөзсүз түрдө киргизип коебуз. Эми дагы бир суроо кошолу. Бул жерде мисалы кесибиңиз деп сурап жылоодо бул жерде
бардык кесиптерди мисалы киргизип коюу да мүмкүн же болбосо текст строка деп койсок ар ким өзүнүн кайсы кесиптин ээси экендигин бул жерге клавиатура аркылуу киргизет. Обязательный вопросту киргизип коебуз. Демек ушундай тартипте каалагандай суроолорду түзсөк болот. Эми мында эгерде ошо тематикага тиешелүү болгон сүрөттөр аркылуу же болбосо видео аркылуу да берсек болот. Мисалы бул жаңы суроо кошуп, бул сурооду удалить этиш үчүн болгону бул жерде удалитти басып коебуз. Мисалы бул акыркы суроого келип, андан кийин бул добавить видео деп туруп, бул информатика тиешелүү болгон, дароо эле бул YouTube'дан ошол информатика тиешелүү болгон видеону издей алабыз. Информатика деген эмне деген, жана ал эмне үчүн бизге зарыл. Демек ошону тандап туруп, выбрать. Бул жерге ошол видеону коюп алдык. Мисалы мында эмне деп жазабыз? Информатика эмне үчүн мага зарыл? Эмне үчүн мага зарыл? Эми мында биз бул ошол видеонун аталышы болду. Эми ошол видеону көрүп туруп, андан кийин биз мисалы ошол видеоду пайдаланып, видеону пайдаланып сиздин жашооңузда информатиканын ролун көрсөтүңүз деп мисалы ушундай баягы берип туруп, бул жерде один из списка деп туруп эле бир канча жоопту берсек болот. Менин жашоомдо орду аз, орду аз. Мисалы кээ бир кесиптеги кээ бир байгыларда орду аз болушу мүмкүн. Кийинки жоопко мисалы орду чоң, же болбосо дагы орду аз эмес, орто деген сыяктуу бир канча жоопту киргизсек болот. Демек бул жерде обязательный вопростун белгисин сөзсүз түрдө көбүшүбүз керек. Эми бул жерде бир канча 4 суроо болду. Демек ошол 4 суроодон турган сурамжылоону мисалы кайсы бир аудиторияга жөнөтүп, ойлорун, ошол аудиториянын оюн билсек болот. Эми мында демек биз настройкадан алгач биз баарын аныктап алдык. Бул жерде баары даяр. Эми биз аны ошол аудиторияга жөнөтүшүбүз керек. Ал үчүн бул отправить бөлүгүнө киребиз. Бул жерден демек биз электрондук почталар ар биринин электрондук почтасына жөнөтсөк болот. Же болбосо бул жерде копировать ссылка деп, бул ошол ссылка аркылуу ар бирине жөнөтүү мүмкүнчүлүгү да бар. Демек алар ар бири ошол форумга кирүү үчүн, форумга кандайдыр бир ушул сурамжылоого катышуу үчүн сөзсүз түрдө Google аккаунтуна кирүү жасашы керек. Бул бир гана жолу жөнөтүү мүмкүнчүлүгү дагы бар. Мисалы копировать этип туруп, демек бул ссылканы каалаган мисалы аудиторияга жөнөтөбүз. Эми мында дагы мисалы кандайдыр бир убакыттан кийин бул жерде ответы деп турат. Демек кандайдыр бир убакыттан кийин бул ответтерди кабыл алууну токтотуу керек болот. Демек ошол учурда биз могул принимать ответы дегенди мындай түрдө өчүрүп койсок болот. Ответы не принимаются. Демек бул ушундай болгон учурдан кийин биз бул Google форма аркылуу эч кандай жоопторун жөнөтө алышпайт. Ал эми келген ответтерди бул азыркы биздин учурубузда 0 ответов деп турат. Бул формада эч ким жооп бербеген үчүн ошондой деп турат. Биз бардык ответтер келгенден кийин бул белгиге басып биз таблица түзүп алсак болот. Бул таблицада түзүлөт жана ошондой эле бул жерде алынган жооптордун бардыгынын бул жерде мындай таблицасы болот. Мисалы жашыңыз канчада, кесибиңиз, бул ар бир мисалы кесиби бул жерде берилип, ошол жооптору ушундай түрдө берилет. Жана бул жерде жапканыбызда бул барып дароо эле могул жерге сакталат. Демек бул формабыз, андан чыккан ошол формабыздан келген жооптордун таблицасы бул жерде. Бул демек сурамжылоо ушундай түрдө жүргүзүлөт. Эми экинчи бул тестирлөөгө токтололу. Сурамжылоо менен тестирлөөнүн айырмасы эмне? Тестирлөө деген кандайдыр бир жооптор болуп, ошол жооптордун ичинен бирөөсү туура болот.
демек ошол жоопко туура берген учурда кандайдыр бир балл берилип, туура эмес болгон учурда ошол балл берилбейт. Ушундай айырмачылыгы бар. Бирок негизинен окшош эле. Бул жерде Google Form'ду түзүп алабыз. Мисалы бул Google Form'дун дагы эле мисалы информатика боюнча тест. Мен кеңири билүүчү темам ушул экен. Информатика боюнча тест мисалы. Бул жерге эми описанияга кандай тест, кайсы темалар боюнча берилет, мисалы ушуларды берсек болот. Мисалы баарыңарга ийгилик деп эле башта ошо тесттен баштаардан мурда кандайдыр бир кичинекей болсо дагы мотивация берүүчү сөз жазып коем. Баарыңарга ийгилик. Эми биз демек алгач эле биз настройкасына кирип, бул жерде биз отправлять форму не более одного раза. Демек бул потребуется выполнить вход в аккаунт Google деп турат. Демек ошол Google аккаунтка сөзсүз түрдө кирүүнү талап кылат. Эми презентацияга эми азаматсың, сенин жообуң кабыл алынды. Жообуң кабыл алынды. Демек ошол тесттен өткөн студент дейли, окуучу дейли, ошол жооп кабыл алынгандыгы жөнүндө бул жерде маалыматты алды. Демек менин жообум кабыл алынды деген. Бул качан гана ошо жооп кабыл алынган учурда чыгуучу негизи сөз болуп эсептелет. Эми тест дегенге кирип, демек могул белгини күйгүзөбүз. Күйгүзгөндө демек бул тест түзүүгө мүмкүнчүлүк бар эми. Бул жерде бир канча мисалы показать оценку сразу после отправки формы. Демек бул ошо канча балл алды, ошол баллын көрсөтүү. Бул жерде бул күйүп эле турганы жакшы. Андан кийин бул виз на пользователя, демек несочтённые ответы, демек бул туура эмес ответтери, мүмкүн болушунча галочканы мисалы алып коем. Правильный ответы тоже болуп, правильный ответти алып коем. Балл за ответы дегенде калсын. Бул демек ошол балдарын көрүү аркылуу эле туура же туура эмес жооп бергенин аныктап алса болот. Эгерде бир суроого 1 балл берилсе, эгерде 1ден 0 таптым десе, демек ал туура эмес жооп берди дегенди түшүндүрөт. Эми мисалы сохранить. Демек бизге тест болду. Бул жерде момундай пайда болду. Всего деп 0 деп пайда болду. Демек бул ар бир ошол суроого берилген балдардын санын чыгарып турат бул жерде. Эми бул жерде шарт аты жөнү, аты жөнүңдү жана группаңды толук жаз. Мисалы бул жерде демек биз текст строка беришибиз керек, ал өзү группасын жана атын жазыш керек. Эми мында деген момундай бир бул жерде белги пайда болду. Демек ответы деген бул тест сүрөлүүдө туура жооп болуш керек сөзсүз деп өйдө да айттым. Демек ошон үчүн бул жерде ответы деген пайда болду. 0 балл деп турат. Булга эч кандай туура жооп жок мында. Демек обязательный вопросту күйгүзүп, кийинки сурооду түзөбүз. Мисалы информатика деген эмне? Информатика илими эмнени үйрөтөт? Информатика илими эмнени үйрөтөт? Мисалы мында демек биз бул жерде один из списка деп турат. По умолчанию өзү один из списка. Эгерде ошол суроолордун ичинде бир канчасы туура болсо, мисалы несколько списка десек болот. Мында мисалы информациялык процесстерде андан сырткары маалымат булактарын, мисалы коммуникациялык технологияларды дагы ошентип мисалы бир канча маалыматтар, жоопторду берсек болот. Ичинде бир 2-3 туура болгон. Мисалы эмнени? Компьютерди дейли. Андан сырткары жаратылышты, андан сырткары эсептөөнү, мисалы момундай түрдө бир канча жоопту берип туруп, мисалы эми бул ошол кайсы жооп туура экендигин бул жерден көрсөтүшүбүз зарыл сөзсүз түрдө. Канча балл берилет? Мисалы 2 балл берилген. Бул жерде балл көрсөтүп, мисалы эмнелерди үйрөтөт? Информациялык процесстерди, коммуникациялык технологияларды, мисалы компьютерди. Туура жоопторду белгилеп, бул жерде готово дегенди басабыз.
демек ушул жооптор туура тестти тапшыруучулардын жообушка дал келбесе, демек аларды туура эмес деп эсептейт. Обязательный вопросту сөздөрдө киргизип коебуз бул жерде. Эми мында биз ошол описание, ар бир ошол суроого описание берсек да болот, же болбосо проверка ответов. Бул ошол числа сообщения по ошибке эмне болгон учурда, мисалы выберите не более канча, если не более канча болот, 2 болсо анда эмне болот, сообщение об ошибке. Туура эмес болгон учурда эмне болсун, туура эмес жооп бердиң, аракет кыл деп, мисалы ар бир суроого перемешать ответы, ошол жоопторду перемешать ответы десек, мында деген ошол жооптор ар кимине ар башка тартипте барат. Бул ошону түшүндүрөт. Эми кийинки суроодо кошолу. Кийинки суроодо мисалы бул жерде бир сүрөт коелу. Момундай бул жерде сүрөттүн белгиси турат. Демек ошол сүрөттүн белгисин басып, биз компьютерде сакталган же болбосо Google Дискте сакталган сүрөттөрдү алып келип алсак болот. Мисалы Барбекен информатикага байланыштуу бул жерде сүрөт болсо керек. Мисалы могу сүрөттөлүштү жүктөйлө. Мисалы момундай сүрөттөлүш жүктөлдү. Бул жерге өйдөгө суроосун жазабыз. Бул кайсы түзүлүш? Бул кайсы түзүлүш? Демек мында один из списка болот. Бир канча жооптор болуп, ичинде бирөө гана туура. Мисалы энелик плата, оперативдик тез, же болбосо кулер деген сыяктуу бир канча жоопторду беребиз жана анын туура жообун сөзсүздөрдө бул жерде көрсөтүшүбүз керек. Бул жерде балын көрсөтөбүз, канча балл берилет туура жооп берсе. Туура жообун көрсөтө, бул жерде готованы басып, обязательный вопросту сөздөрдө киргизип коебуз. Эми мында кийинкиге келели. Мисалы бул сүрөттөр менен бир түшүнүктүү болду. Эми дагы кандай түрдө беришибиз мүмкүн? Мисалы дал келтирүү, ошол жоопторуна кандайдыр бир дал келтирүү керек болсо, төмөндө берилген сандар кайсы эсептөө системаларына дал келет? Мисалы ушундай дал келтирүү керек болгон учурда бул жерден демек один из спискадан бул жерде множественный выбор дегенди тандап алсак болот. Мында демек строке бул жерге ошол сандарды беребиз. Мисалы момундай сандар болсун. Кийинки сан демек кандай болсун? Момундай сан. Мындай сан болсун. Эми бул жерде демек экилик эсептөө системасы. Эми бул эсептөө системасын көчүрүп алабыз. Бул жерге мисалы ондук, сегиздик. Мында демек бул жерде ответына киргизгөнүбүз, бул жерде дал келтирүү болгондо ар бирине канча балл берилет, ар бирине бирден балл берилсин туура жооп бергенде. Туура жообун көрсөтүшүбүз керек. Мисалы бул экилик эсептөө системасы бул туура, бул сегиздик эсептөө системасы, ал эми бул ондук эсептөө системасы. Демек ошол дал келтирүүнү туура дал келтирсе, демек мында ар бирине бирден балл берилет деген түшүнүк. Эми обязательный вопросту киргизип коебуз. Эми мындан сырткары демек өйдөдөгүдөй эле мисалы видеолорду не дейли, процессор деген видеону издейли. Мисалы как работает процессор. Бизде мисалы ошол могул видеону тандап алып выбрать этип, бул жерге демек ошол процессор кантип иштейт, видеонун аты эмне? Ошону жазып коюш керек. Процессор кантип иштейт? Жана бул жерден демек биз эми кийинки багын түзүп, жогорудагы видеону пайдаланып процессордун негизги мүнөздөмөлөрүн көрсөт, белгиле мисалы. Бул жерде мисалы бул несколько список болот. Разряд туулугу
разряддуулугу, тартыштыгы, андан сырткары бул жерде дагы эмнеси болушу мүмкүн? Чоңдугу, туура эмес жоопторду. Көлөмү, маркасы деген сыяктуу бир канча жооп. Эми мунун ичинде туура жооп 2 балл берсек, демек бул туура жоопторду белгилеп, Б готово деп басып, андан сырткары биз обязательный вопрос түгүзүп, и бул жерден проверка ответов, демек не менее, демек 2ден аз болбогон учурда деген ушундай бир байга чыксын, ушул туура эмес кетиргендиги жөнүндөгү маалымат. Андан кийин демек биз перемешать ответы бул жерге дагы бичкем коюп коелу. Эми момундай түрдө демек түздүк. Бул жерде 8 балл деп көрсөтүп турат, бирок бизде канча 1, 2, 3, 4 эле сурообуз бар, бирок 8 балл болгондуктан бул жерде ошол 8 көрсөтүп турат. Эми муну биз каалагандай санда 30, 40 айырмасы жок кошсок болот, бирок негизинен ушундай негизде тартипте суроолор түзүлүп, жооптор көрсөтүлөт. Андан демек муну мисалы жөнөтүү керек болгон учурда бизде могул жерде баары уже даяр. Биз алгач даярдап алдык, андан кийин отправить деп бул жерден биз негизинен бул ссылкасы аркылуу эле жөнөтөбүз. Ссылкасы аркылуу жөнөткөндө ар бири бир гана жолу тапшырууга мүмкүндүгү бар. Себеби биз настройкадан ошону бир гана жолу белгиленсин деген бөлүктү галочка койдук. Эми бул демек ушундай тартипте жөнөтүлөт. Эми келген мисалы ответы деген жерде мисалы азыр ответтер жок, мисалы башка буга чейинки түзүлгөн бир Google форумдардан силерге келген ответтерди көрсөтөйүн. Мисалы момундай бул жерде түзүлгөн буга чейинки келген Google ответтер мисалы болсо керек. Мисалы могул жерде ачалы. Момундай бир биз мындай учурда бизде деген азыр могул жер пустой болуп турат. Создать десек, жооптордун таблицасы бул жерде пустой болуп турат, себеби бул пока эч кимге жөнөтүлө элек. Мисалы могул жерден ушундай алынган, бул уже жөнөтүлүп алынган жыйынтыктар бул жерде бардык мисалы кайсы студент кандай жооп берди, кайсы суроого кандай жооп берди, ошол жерде ар бири көрүнүп турат. Бул жерде жана балдарынын дагы жыйынтыктары бар. Бул Google таблицада түзүлүп, автоматтык түрдө мой дисте бул жерде ошол кайсы папкада сактасак, ошол папкада сакталуу. Байкаган болсоңор, демек бул жерде бул сурамжылоодон алынган жооп, ал эми бул болсо тестирлөөдөн алынган жооп болуп эсептелет. Демек ушундай негизде биз Google форумдун жардамы аркылуу ар түрдүү сурамжылоолорду жана ошондой эле тестирлөөдү жүргүзсөк болот экен. Тестирлөөдө болсун, сурамжылоодо болсун, бардык графикалык объекттердин жардамы аркылуу дагы ошол суроолорду же болбосо жоопторду көрсөтсөк болот. Андан сырткары бул видеолорду да YouTube'дан дароо эле мисалы ссылкасын алуу менен бул жерде видеолорду жайгаштырып пайдалансак болот экен. Демек бүгүнкү ушул Google форум боюнча берилген маалыматтар пайдалуу жана ошондой эле түшүнүктүү болду деген ишеничтемин. Анда каналга катталганды да унутпайбыз. Кийинки сабактарда жолугушканча